Президент Садыр Жапаров 2020 жылдын октябрь окуялары учурунда каза болгон Алтынбек уулу Үмүтбектин атасы Алтынбек Жуматаев жана эжеси Инаят Жээналиева менен жолугушту. Жолугушуу алдында мамлекет башчысы Үмүтбектин арбагына багыштап Куран окуду. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Kur'an'da soğuk için, Muhammed Peygamberimizin, Allah Teala'nın razılığı için, Kuday'ın kulu Muhammed'in ümmeti olan Altınbek balası Ümitbek'in arvağına bağışladık. Жатқан жерлерін жаннатыңдан беріп, ушул дүйнөдө билип билбей жасап кеткен күнөөлөрүн болсо кечирип, бейишиңден орун бере көр. Аллахумма раббана атина фид дуnya хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабан-нар бирахматика я архамар рахим. Амин. Аллаху акбар. Менин деле башыман өткөн бала жоготуш өтө кыйын билебиз. Көкүрөгүбүз менен сезип турабыз, туюп турабыз, бирок айла жок экен эми. Кырсык баягы Кудайдын маңдайга жазган жашын көрөт экенбиз. Садыр Жапаров жаш жигиттин туугандары менен жакындарына дагы бир жолу көңүл айтып, ата-эне үчүн баланын ордуну эч нерсе толтура албасын белгиледи. Президент октябрь окуяларына көп өтпөй Бишкек шаарынын мэриясына Үмүтбектин үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүү үчүн батир берүүнү тапшырганын, бирок маселе Борбордук мэриянын айрым кызматкерлеринин шалаакылыгынан улам кечеңдеп кеткенин кошумчалады. Мамлекет башчысынын бул тууралуу жакында эле маалыматы болуп, атылган кырдаалды жеке көзөмөлүнө алган жана бүгүнкү күндө бардык маселелер чечилди. Ал Алтынбек Жуматаевке Бишкек шаарындагы 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Президент Үмүтбектин үй бүлөсүнө бакыт жана жаңы үйүндө жакшылыктарды каалап, ошондой эле кайрат жана сабыр тиледи. Өз кезегинде Алтынбек уулу Үмүтбектин жакындары мамлекет башчысына көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдиришти. Президент менен жолугушуудан соң Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев каза болгон жаш жигиттин үй бүлөсүнө жаңы батирин көрсөттү.